Кыргызстан Орта Азия өлкөлөрү арасында тоолуу аймактарда жайгашкан суунун кору көп мамлекеттердин катарына кирет. Бирок акыркы жылдарда климаттын өзгөрүшү тоолордо мөңгүлөрдүн бат эришине алып келип, 21-кылымдын башында эле дарыяларда суу азая баштаган. Мындан улам дарыя боюнда жайгашкан эгин аянттарга суу толук кандуу жетпей, бир дарыядан суу ичкен Баткен районунун жана Тажикстандын Исфара районунун элинин ортосунда акыркы жылдарда көптөгөн жаңжалдар чыгып, 2021 жылдын апрель айынын соңунда Тажикстан менен Кыргызстандын куралдуу салгылашуусуна чейин алып келген. Натыйжада эки тараптан кан төгүүлөрү болуп, адам өмүрү кыйылды. Бул окуя Тажикстан менен Кыргызстандын мамлекеттик чек араларынын жабылышына алып келип, экономикалык байланыштар үзүлдү. Баткен районунун Самаркандек айыл өкмөтүндө акыркы мезгилде суу маселеси өтө татаал болууда. Айрыкча мына ушул Самаркандек айыл өкмөтүнүн жайылма жаңы конушунда такыр эле суу берилбейт. Анткени бул аймакка сууга суу Тажикстандын аймагынан өткөндүктөн суу керектүү мезгилде тажик тарап мына ушул кыргыз айылдарга сууну бербей тосуп коюшат деп жергиликтүү элдер айтат. Бул багытта ар тараптуу сүйлөшүүлөр жүргөнү менен натыйжа берилбей жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр мына бул жерлер какырап боз талаага айланган, ал эми өрүк бактар мына мынтип куурап жөнөгөн. Бизде шу мына өрүктөр былтыргы өрүк эле. Бир жолу суу ичти, азыр августтун башы болуп атат, куруп атат. Баары жалбырактары саргарып түшүп, күз эле болуп калды да. Челектеп куйган менен болбойт экен, агын суу жок. Ушу жазы менен бир жолу эле ичтик да сууду. Самаркандек айыл өкмөтүнүн жайылма конушунун тургуну Жипаргүл Мамытова үй бүлөсү менен жайылма конушунда жашаганына 20 жыл убакыт болду. Айылдыктардын негизги кирешеси дыйканчылыктан болгондуктан акыркы жылдарда суунун тартыштыгынан жерден киреше таппай коюшту. Быйыл өтө ысык болду дагы. Ушу суу өтө кыйын, ичкенге дагы жок. Ушу жазы менен бир жолу эле суу ичтик да. Огородубузда куруп атат, быйыл эчтеке эге алган жокпуз. Эгел пайда калдык. Ушу ана азыр көчөттөрүбүз куруп кетип атат. Өрүк дагы жакшы болгон жок. Сууга суу мында турсун, ичкенге таза суу да жок. Эл кошуна айылдан ташып ичет деп айылдык кеңештин депутаты билдирди. Айылдагы эл өкүлү суу маселесин айтып, кайрылбаган жери калган эмес. Бирок Самаркандекке келүүчү сууга суу каналынын 3 чакырымдай бөлүгү Тажикстандын аймагынан өткөндүктөн маселени чечүү татаал болуп жатат дейт депутат айым. Акимге кайрылдык, анан губернаторго кайрылдык. Иш жыйынтык чыкпагандан өткөндө биз урматтуу Садыр Нуркожоевичке кайрылдык. Эми билбейм, ошонун күтүп атабыз жобу. Ошол кайрылбаган жерибиз калган жок. Бизде да айылдык кеңештин депутаттарына айылдын элдери суранып атат. Кайрылыңыздар, айтыңыздар, бизге суу керек. Суусуз жашоо жокку. Негизи бизде жашоо кыйын. Бир жактан чек арабыз кыйнап атат, тажик эл менен. Бир жактан суубуз кыйнап атат. Айылдагы суу көйгөйүнөн улам көпчүлүк жаштар жер которушуп, башка аймактарга жумуш издеп, миграциялап кеткен. Бирок чек арадагы ата конушун таштабай, кандай гана кыйынчылыктар болбосун, чыдап жашап жаткан жаштар да жок эмес. Алардын бири Уланбек аттуу жигит айылды суу менен камсыз кылуу үчүн долбоор бар, бирок колдоо болбой жатканын билдирди. Энди биз границада жашаган үчүн биз граница энди кандай депсе, өзүнүн төрөлгөн жерибиз, айылыбыз, биз бу жерди чыдап кете албайбыз, чыдап кеткибиз да келбейт. Ушул жерде жашайбыз биз. Просто бийликтен суранат элек. Бизде Самаркандек айылында да 1-2 бала бар, мага кошулуп, өзүм менен жүргөн бала. Ошо бизде проект бар. Полевой боюнчачы. Ошо проектти жогорутан бийликтен Садыр Жапар Нуркожоевичтен суранат элек. Ошо кишилер өздөрү колдоо берсе, ошо проектти ишке ашырсак, ушундай көйгөйлүү маселелер чечилет деген ойдобуз. Самаркандектеги суу маселеси бир гана жергиликтүү элде эмес,
айыл өкмөтүндө баш катырган оор түйшүгүнө айланган. Эртеден кечке арыктагы сууну бойлоп жүргөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү суунун жоготууга учураганынан айылга суу жетпей жатканын айтышты. Өткөндө күн ыстыгына байланыштуу мынтип эгин талаларыбыз күйүп калды. Жергиликтүү тургундардын эккен эгиндери. Ошого карабастан азыр тажик тарап менен канал тазалоо иштери жүргүзүлүп, тазаланып, элге суу берилди. Берилип, азыркы учурда суу нормада өтүп атат. Бирок бул жагы Самаркандекке жеткизүү кыйын болуп атат. Бул Баткен районуна караштуу Карабулак айыл өкмөтүндөгү жер. Бул жер бир канча жыл мурун какырап жаткан ээн талаа болчу. Акыркы жылдары ушул жерди дыйкан өздөштүрүү максатында бул жерге суу тартып келип, тамчылатып сугаруу системасын орноткон. Бирок анын орнотуу ыкмасын жакшы билбегендиктен бул жерде көчөттөр жакшы көгөргөн эмес. Кийин бул жерге атайын адистер келип, суу кампасын куруп, туура тамчылатуу системасын орноткондон кийин гана ушул жердеги көчөттөр жакшы болуп өсүп, бүгүнкү күндө мына мынтип мол түшүм берип турган кези. Биз ошонун баарын эске алып, кийинки жылдары кандай болот, 10 жылдан кийин кандай болот, ушундай бир сунуштап келип атабыз. Бул эми азыр ушундай көчөттүн көлөмү кичинекей болгон үчүн бирден ошо өзүнүн системасын оңдоп тазалап буларды иштетип бердик. Бирок сунуштамабызда биз кийинки жылдарга мисалга аралыктарга дагы кошумча турбаларды коюшту сунуштап кетет элек. Суу тартыштыгы глобалдуу маселе экенин байкаган баткендик Бекболот Мадымаров өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын алып, аны Кыргызстанга жайылтуунун аракетинде иштеп жатат. Негизи эгерде Баткен областына турган болсок, биздин кыртыш өзү жарым чөл болуп эсептелет. Дайыма эле ушул сууга муктаждык болуп келген. Бирок акыркы жылдары сиздер билгендей жыл сайын мындан ары суу азайып кете берет. Анын бардык окумуштуулар дүйнө жүзүндө белгилеп келип атат. Ошого байланыштуу азыркы мүмкүнчүлүктөрдү да эсепке алышыбыз керек. Азыр заманбап технология менен мурдага караганда дагы сууну үнөмдөп, жакшы ийгиликтерге жете тургандай мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Азыр системага суу кетти. Мына көрсөңүздөр болот. Мындай болгон ар бир тешикчеден саатына 8 литрдин тегерегинде суу чыгып турат. Тамчылатып суугаруунун да түрлөрү көп. Дыйкандардын басымдуу бөлүгү арзан жана оңой жолун тандап, натыйжада бир топ түйшүк тартып, ашыкча чыгымдарга дуушар болушат. Андыктан кымбат болсо да, сапаттуу заманбап технология менен болгон суугаруу системасы орнотулса, дыйкандын мээнети текке кетпейт дешет адистер. Мурда дыйкан өзү койгон системада эч кандай фильтрлер болгон эмес. Фильтр өтө маанилүү бул система үчүн, себеби тамчылатып суугаруу бул тамчы чыккан жерлер өтө кичинекей болот, тешикчелери. Ошол тешикчелер толуп калган учурда бул система иштебей калат. Иштебей калган система бул келечекте көп тобокелчиликтер жаратат да. Бул эми баягы дыйкандын кетирген убактысы, дыйкандын кетирген энергиясы, акталбаган эмгек да. Ошол үчүн бул жерде 2 фильтр койгонбуз. Заманбап ыкма менен суу кампаларды куруп, суу жетпеген жерлерди өздөштүргөн Бекболот менен Айбек бир жыл ичинде 10го жакын долбоорду иш жүзүнө ашырып, жүздөгөн гектар жерлердин бак даракка айланышына себепчи болгон. Алар суугаруу ыкмасын дагы да модернизациялоо жолдорун издеп, автономдуу суугаруу ыкмасын дыйкандарга сунуштоодо. Көпчүлүк учурда дыйкандар жана жер астынан суу чыгарып атышат, скважина аркылуу. Ал суулардын температурасы өтө төмөн. Ал сууду түздөн түз көчөткө берүүнү көп агрономдор сунуштабай жатат. Ал мындай кесепети бар депчи. Ошондуктан бул суу сактагыч ошол сиз көчөтүңүзгө бере турган сууну температурасын бир жакшыраак кылып, көчөткө жагымдуу кылып бергенге дагы мүмкүнчүлүк түзөт. Ошол эле учурда дарыядан келген жана кум аралаш суулар ошолор да бассейнде тунутулуп, анан системага берилсе, бул системанын дагы да көпкө иштешине шарт түзөт да. 2000-жыл болсо, 2000 жылдан баштап 2025-2030 жылдын аралыгында дарыяларыбыз ушундай болот. Жазында кар, суу резкий эрип кетет мөңгүлөр. Анан барып 2050 жылдары дарыяларыбызда эң минималдуу суу болуп калат да. Суу чарба тармагындагы тажрыйбалуу адистердин бири Абдихалил Мадимаров 4-5 жыл мурун Баткен облусунда жайгашкан дарыяларды изилдеп чыккан. Анын айтымында тоолордо мөңгүлөрдүн бат эриши адам баласына, жан жаныбарга жана айлана чөйрөгө оор залакасын тийгизип, экологиялык коркунучтарды жаратышы мүмкүн. Ак суу дарыя деп биз айтабыз, Исфара дарыя деп мурда айтып жүргөн Исфара дарыясынын
мисалында айтарга болсок, мисалы Исфара дарыясы өтүп кетип атат. Основной суу Тажикстанга барат, Тажикстандан кийин Өзбекстанга дагы өтөт да булчу. Анан баш жагында биз пайдаланып калабыз. Мына 4 күн суу сактагычы калабыз. Анан Актактыр каналы менен Самаркандек зонасы калабыз. Бул Союздун учурунда эле өз ара келишим коюлуп, Союздун учурунда эле кол коюлуп калган. Бул каналдын мощности же болбосо суу берүү жөндөмдүүлүгү бүттү. Мындан башка жери өздөштүрбөгүлө, мындан башка канал курулбайт деп туруп, уже бекитилип коюлган нерсе да. А бирок ошого карабайлы кыргыздарда жер өздөштүрүп кетип атат, тажиктерде өздөштүрүп кетип атат. Бул суудун дефицитиге алып келип атат, анан чек аралардын эмесине алып кетип атат. Абдихалил Мадимаровдун айтымында суу пайдалануудагы Совет доорунан калган ыкманы тилекке каршы азыр да пайдаланып келүүдөбүз. Мындан улам суу толук кандуу жетпей, мезгилинде көйгөй жаралууда. Андыктан сууну жоготуусуз пайдалануу ыкмасына өтүү зарыл. Экинчи жагынан биздин суу курулган суу курулмалары, каналдар, арыктар бардыгы Союздун ичинде курулуп, азыр бүт иштен чыккан. Азыркы мисалы үчүн мына биздин 4 күндөн чыгып келип суу Кызыл Белдин бир талаасыга барганча 30-40% суу жоготууга учурап атат да. Бул деген технический потеря, баягы жерге сиңип кетип, же каналдын жарыгынан агып кетип, арык толуп калганда анан ашып кетип, кыскасы 30%, 40% суу жолдо жоготууга учурап кетип атат да. Ошол маселелерди кыскартуу үчүн жаңы методдорго өтүш керек, же болбосо жакшы канал, труба ошолорду пайдаланып суу системанын мындай суу пайдалануунун маданиятын, суу пайдалануунун башкаруунун жаңы тепкичтери көтөрүлүшүбүз керек да, мына суунун дефицити болуп аткандыгына байланыштуучу. Суунун кору болгон мөңгүлөрдүн бат эришинен улам экологиялык кырсыктарды алдын алуу үчүн сууну туура жана сарамжалдуу пайдаланууда Борбор Азия өлкөлөрү ортосунда кандайдыр бир бирдиктүү программасы болушу керек. Антпесе суу таңкыстыгы чоң коркунучту жаратышы мүмкүн.